Ырсан агай, сиз билимден болобуз. Чыңгыз Айтматов боюнча суроолорду бергенге өтөлүү алууга келгенбиз. Биринчи сурообуз. Чыңгыз Айтматов сизге ким болот? Чыңгыз Айтматов биринчи оболу дегенде биздин гениалдуу жазуучубуз, кыргыз жазуучусу, өзгөчө бул жазуучу бир гана кыргызстандык жазуучу эмес, планетардык масштабтагы мыкты жазуучулардын катарына толуктайт. Дүйнөдөгү эң бир көп окулган классикалык жазуучулардын катарына толуктайт. Ал эми Чыңгыз Айтматов мен үчүн албетте бекемдешим. Албетте дүйнө болуп көз карашын өзгөрткөн, мени адабиятчы катары чыныгы бир калыптандыруучу өзүнүн бир чыгармаларын жазган калемгер, сүрөткер деп билем. Биздин экинчи сурообуз ушул азыркы убакта көптөр ушул Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуп жашачаган суроо келет да биздечи. Дагы эле актуалдуу болуу кийинчерээк убактарга мындай ким мындай болсо окуйбу же окпайбы деген. Мисалы үчүн Айтматовдун чыгармаларын алсак 60-жылдардан бери башкача өткөн кылым 20-жылдын 60-жылдардан бери жазылып атпайбы. Андан бери мынакей бир кылымга чакты убакыт өттү да. Демек бүгүнкү күндө да биз кызыгып анын каармандарын талкуулап, андан кийин Айтматов жеке жазуучу катары кантип өнүктү деп баардык өмүр чыгармачылыгына сарайсап салып жаткандыгыбыз бул албетте биринчи актуалдуу болгондук да. Анан мындан ары дагы канча муун өтсө, жер үстүндө кыргыз бар да, негизи эле ушул Айтматовдун мурасы жашап турганда албетте анын ыры да сыры да бүткөйт. Анткени Айтматов бул бүткөс тема, өзгөчө руханий багытта анын адамдардын адам катары калуусунда өзгөчө өзү айтып атпайбы? Адам кандай гана кырдаал болбосун, анын чыныгы өзүнүн адамдык абийирин сактап калууга милдеттүү деп атпайбы? Мына ушундай гениалдуу сөздөрүнөн эле биз аны Айтматовдун адамдын жан дүйнөсүнө ушундай бир табылгыс байлыктарды, табылгыс талабаларды сунуштай алат деп билет. Ушул агай биз өзүбүз көргөнүбүз боюнча биз азыр түшүнүп атабыз. Абдан китептерин көп окуганыңызго, анан Чыңгыз Айтматовду өзүң да жакшы билет экенсиз. Ошон үчүн биз суроо келди да, баягы азыркы муунга кайсы китептерди сунуштай аласыз? Азыркы муунга мен бардык эле китептерди сунуштай алам. Анткени ал жерде эне темасы бар, ата мекен темасы бар, адамдардын ортосунда ушундай карым катнаштар бар. Демек ар бир чыгармасын окуп, адам турмуштук бир багыт, турмуштук бир тарбия ала алат да. Мисалы үчүн Саманчынын жолун окуп, кыз кишилер кандай эне болуш керек, болбосо кандай ата болуш керек, жана ошондой эле ата менен эненин ортосунда, бала менен атанын ортосунда мамиле кандай багытта өнүгүшү керек. Башка айтканда биз өзүбүз көбүнчө айтып жүрөбүз, чыныгы кыргыз болушубуз керек. Чыныгы кыргыз болуш үчүн, чыныгы бир мусулман болуш үчүн Айтматовдун чыгармаларындагы каармандык, таалим, тарбия ала алсак, биз албетте ошол өзүбүздү калыптандыра алабыз. Анан албетте мен ар бир чыгармасын сунуштайм. Мисалы үчүн азыр Аккенени окусак башкача түшүнөбүз, бир канча жылдардан кийин окусак таптакыр башкача бир аң сезим менен, башкача бир жан дүйнө менен түшүнөбүз да. Ошондуктан биз ар бир чыгармасын окуп, кыргыз катары өзүбүздүн төл жазуучубуз катары Айтматовду күндөн күнгө таанып, сыймыктана билүү менен бирге башка мамлекетке барып калганда дагы башка улуттагы элдерге Айтматов тууралуу алардан мыкты деңгээлде айтып бере алган деңгээлге жетишибиз керек деп ойлойм.